311 сел жүрүү учурлары катталган. Ошонун эсептетинен жалпы эсеп менен 986 турак жайларды капкаган. Изилдеп, корутуулар негизинде бүгүнкү күндө жараксыз деп табылган үйлөрдүн саны 75 жетти, 75 болду. Ал эми капиталдык оңдоого муктаж деген үйлөрдүн саны 86. Тилекке каршы өзүңүздөр жана айтып кеткендей, селдик эсепеттеринен 22 жараныбыз каза болду селдерден. Анын баса белгилеп кетчү нерсе бул ошо 22синен 15и бул өспүрүм балдар. Жана айтып кетчү бул көрсөтүп кетчү нерсе ушулардын 14 болгон каза болгондордун 14ү бул эс алуу жайларында, эс алуу зонасында каза болгондордун эсептелет. 5өө бул жолдо. Жана биз Азамат Муратович айтып кеткендей, биз шашылууч билдирүүлөргө карабастан биздин жарандар ошо эс алуу жайларына көңүл бурбастан ошол жерге же болбосо жол чыкпай тургула деген учурларда да ошого карабастан чыгып алган учурларда ушундай болуп атат да. Ал эми жардамдар боюнча азыркы күндө министрлер кабинетинин тез кеңеси уже даярдалууда, материалдары берилди. Каза болгондорго чечим боюнча каза болгондорго 1 миллион сомдон каралган. Жараксыз деп табылган үйлөрдү 75 үйлүгө да 1 миллиондон каралган. Капиталдык оңдоо деген үйлөргө 86 объектке 500 000 сомдон каралган. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, мына Ош базарында, Ош шаарында борбордук базардагы 785 контейнерлерге суу каптаган. Ошолорго дагы регистрациясына каттоосуна жараша салык төлөгөн маалыматтарды топтоп Ош мэриясы бул маселени жүргүзөт. Анан мамлекет тарабынан ар бир субъектке ошол жерде иш жүргүзгөн жарандарга 100 000 сомдон каралган. Бул суммалар жакын арада уже төлөнө баштады.